Экинчи дубль. Дагы бир жолу, достор, баарыңарга салам. Бүгүн декабрдын 25-и, 2022 жыл. Биз экинчи жолу азыр түз эфирибизди баштап отурабыз. Бүгүн мен конокко акын Майя Осмонкулованы чакырам деп убада бергем. Майя эже кыргыз поэзиясына 1970-жылдары келген. Бирок алгачкы ырлар жыйнагы бир топ жылдан кийин 1987 13 ай деген ат менен жарык көргөн болчу. Андан кийин дагы эки ырлар жыйнагы чыкты. Булар Аялуу дүйнө жана Жөн келген жоксуң жигит. Биз азыр Майя эжени чакырабыз. Ага чейин мен Инстаграмда жүрүп атканын себеби силерден суроолор болсо дейм. Өзүңүздөр да катышсаңыздар дейм. Эгер түз эфир кезинде чыгып, өзүңүз дагы суроо берем десеңиз, мага запрос жибериңиз, же болбосо ушул жерде суроону калтырсаңыздар болот, комментарийде. Майя эже, мен сизге азыр чакыруу жибердим. Кабыл алып койсоңуз. Мен достор ошол Майя эже кошулганга чейин бир информацияны айта кетейинчи. Мен кантип Майя Осмонкулованын чыгармачылыгы менен таанышып калдым. Былтыр декабрда үйдө олтуруп, мынау Учкун деген жаштар, жаш акындардын жыл сайын чыгуучу поэзиялык адабий альманахы деген болчу Советтер Союзунун кезинде. Ушуну окуп олтургам. Анан окуп олтуруп, бул 1982 жылы чыккан экен. Ушуну окуп олтуруп, ичинен Майя эженин бир ырына көзүм түшүп калды. Бул бир түп жоогазын деп аталат. Ошол ырды аябай жакшы көрүп, мен ошондо үйдө олтуруп аны окуп, кыргыз поэзия баракчабызга, ушул баракчанын астында бар, койгон болчумун. Ал 25 декабрь эле былтыр. Мына эми жыл айланып, дал ушул күнү кайрадан Майя эже менен сүйлөшүү насип кылып отурат. Ошол Майя экөөбүздү түз эфирде сиздер менен бирге өткөрсөк деген ниет менен чакырдым. Мен бирок Майя эжени дагы эле көрбөй турам. Эже, эгер сиз мени көрүп атсаңыз, менин чакыруумду кабыл алыңыз же мага запрос жибериңиз. Азыр суроолордон түшүп атат. Саламатсызбы, сизден сурайын дедим эле, ырларды кантип кооз окуйбуз? Кеңештериңизден бере кетсеңиз сураныч. Рахмат. Мен анда Майя эже кошулганга чейин өзү ошол кыргыз поэзия баракчасы жөнүндө, ал жерде мен кантип ырларды окуйм, ошону айта кетейин. Майя эже, мен сизге жибердим, бирок эмнегедир кабыл албай жатасыз. Же сиз өзүңүз дагы мага запрос жибериңиз. Азыр дагы бир жолу жибердим. Мен кантип ырларды окуйм? Ыр окуганда менимче эми үндүн тембри, канчалык үн, орусча айтканда поставленный деген дагы маанилүү албетте. Бирок ал эң негизги мааниге ээ нерсе эмес. Менин пикиримде эң эле маанилүүсү ырды түшүнүү. Ал эмне жөнүндө? Автор кандай абалда жазды? Эгер анын таржымалын, тарыхын билсе, окуп аткан адам андан да жакшы. Эгер билбесе, окурман өзү кандай сезсе ырды ошондой окуйт. Мен ырларды окуганда ошол кыргыз поэзия баракчасына ыр тандаган мен үчүн кыйын эле. Анткени баардык эле ырды окуй албайсың, же окугуң келбейт. Анткени ыр жүрөгүңө жетпейт көбүнчө. Бирок ушундай ырлар бар, авторлор бар. Алар ушул сен ойлоп жаткан нерсени жазгандай да.
Сен өзүңдүн сезимиңди сүрөттөп бергендей сезилет. Ошондой окуганга аракет кылам. Андан аркысы техника. Бул сөздөрдү туура айтуу, туура дем алуу, окуп атканда интонацияны туура коюу. Мунун баары баягы күн сайын тренировкадан келе турган нерсе эле да. Күн сайын фитнеске барып жүргөндөй эле, бара берсең булчуң арта тургандай эле күн сайын окуп, практикалап, ушинтип үйрөнүп турсаң, ал жакшыра берет. Бирок негизги өзөгү, негизги башка адамды, угарманды тартыла турган нерсеси бул ошол жакта окуп аткан адам ырды сезип турабы же сезбей турабы ошондо. Мен түшүнүгүмдө ошондой. Орунбаев деген окурман суроо берген экен, рахмат чоң. Дагы бир суроо дейт: сиз сүйгөн поэзия жаатында акындар, китептер кайсылар? Ой, менде көп. Мен ушул кыргыз поэзия деген баракчаны көрсөңөр дагы, анын ичинде аябай эле көп акындардын ырларын окудум. Алардын ичинде ушул 60-70 жылдары кыргыз поэзиясында чыккан жылдыздар, Алыкул Осмоновдон баштап ошол Таулду Муканов, Турар Кожумбердиев, Чолон Мамытов, Аты Өмүрканов, Сөркүл Тургунбаев, эми айта берсең аябай көп. Ушул акындардын ырлары мага өзгөчө жагат. Ошол 60-70-80 жылдары чыккан акындардын ырлары. Андан кийинки муундан да мыкты, ошол буга чейинки баалуулуктарды, буга чейинки стандарттарды алып жүргөн акындардын ырлары бар. Акындар бар. Алардын айрымдарынын тилекке каршы көзү да өтүп кетти. Бирок ырлары бар, мыкты чыгармалары бар. Ошолорду окуганга аракет кылам. Анан азыркы жаралып аткан, азыркы пайда болуп жаткан өтө жаш акындардын нумуну бар, 20 жаш дегенде. Алардыкы эми өзгөчө. Мен аны толук түшүнүп, анализ этим деп айта албайм азырынча, бирок ошондой болсо дагы жаңы акындардын ырларында дагы бир кызыктуу, адамды өзүнө тарткан саптар кездешет. Андан сырткары дүйнөлүк поэзия, албетте, анан мага жакыны орус поэзиясы. Анткени мен өзүм поэзияга кызыгып баштаганда алгач кыргыз поэзиясын, анан ары орус поэзиясын көбүрөөк окудум окшойт. Өзүм Москвада окуганмын. Анан бизде факультетте, журналистикада ошол адабиятты көп берчү. Ошол кезден баштап эле акындарга, орус адабиятына өзгөчө кызыгуум пайда болду. Мына күмүш доору деп коебу, ушул поэзиядагы алтын доору бар, Пушкинден баштап. Бирок мага көбүрөөк ушул Советтер Союзунун кезиндеги биринчи жылдарындагы, андан кийинки мына 50-жылдардагы акындардын ырлары көбүрөөк жагат. Есенинин чыгармалары, Анна Ахматова, Цветаева, Бродскийди толугу менен түшүнөм деп айта албайм, бирок мыкты ырлары көп, терең. Мен азырынча дагы эле май эжени көрбөй турам. Эжеке, мага чакыруу жибериңиз. Мен сизге жиберип атам, бирок эмнегедир сизди кошо албай жатам. Мына дагы бир жолу жибердим, азыр карап койсоңуз. Достор, ага чейин рахмат. Сонун болду, жооп болду дейт. Аттарын кошо атай кетсеңиз, сураныч жазып алайын. Аттарды жакшы эле атадым окшойт. Билбейм кандай. Дагы достор суроолор болсо айта бергиле.
кыргыз поэзия баракчасы жөнүндөгү же менен YouTube баракчам жөнүндөгү суроолоруңар болсо айта бергиле. Эже мен сизге кайра салып атам чакырууну. Мага запрос да сизден түшкөн жок. Азыр баракчабызда 3 эле адам отурат. Өз негизи мындай мен бир өзүнчө түз эфирде өткөрөйүн деп ойлогом. Жалпы эле силердин маанайыңар жөнүндө кандай маанайдасыңар? Жыл аяктап баратат, жаңы жыл келген жатат. Менин баракчамда көбүрөөк ушул поэзияны окугандар же өздөрү ыр жазгандар көбүрөөк болсо керек. Ошондойбу, жандай эмеспи? Кимдердин ырларын уккуңар келет? Ошолорду айтсаңар. Же өзүңөр кошулам десеңер түз эфирге. Мая эжеден азырынча көрбөй турам. Запросто. Силер менин YouTube каналымды да билсеңер керек, Анан Facebook'ta da бар экенин билсеңер керек. Facebook'ta көбүрөөк жандуураак өткөндөй сезилет мага талкуулар. Балким ал жакта ошол поэзияга арналган группалар көбүрөөк болгон үчүндүр. Айбек Гапаралы деген окурманыбыз жазып атат. Саламатсызбы? Нарсулуу Курубаева эжени эфирге чакырбайсызбы? Сөз чакырабыз. О, Мая эже, эми кошулдуңуз. Мая эже. Булуктаса көрүнөт азыр. Мая эже. Саламатсыңарбы? Саламатсыз эже. Эми кошулдуңуз. Артыңызда бир фон бар окшойт. Артыңызда бирөө же телефон сүйлөп атабы, же телевизорбу? Жок. Корбот. Так, эже, анда эми кошулдуңуз. Кош келдиңиз. Куанып кеттим сизге. Кош келдик. Кайра аракет кылып кошула албайм. Мая эже, мен азыр эле мына окурмандарыбызга айтып атканда, мен сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө алгач кантип билгенимди. Былтыр дал ушул күнү мына альманахтан окуган экенмин. Бир түп жок азында. Бул 82-жылы чыккан экен. Анан биринчи эле суроо менен көп убакытты кетирбей, сизге суроо менен баштай берейин. Сиз ырларды негизи ким үчүн жазасыз? Өзүңүз үчүн жазасызбы? Окурмандар үчүн жазасызбы? Мекен үчүн жазасызбы? Кимге жазасыз? Жазып аткан учурда антип тиге буга же өзүмө дебейм келип калат, анан жазып коем, анан жазгандан кийин бул талант деген жалпы элге таандык экен да, чыгармасы, анын жасаган иши, продукциясы. Анан кийин элге тартуулайм. Жаңы жазып атканда эч нерсе бирөөгө арнап антип жазбайм да. Эмне үчүн жазасыз? Бул илхам келет, жазбас ойго койбойт. Күтүлбөгөн жерден эле бир илхам келе калат. Оюңа даяр эле саптар келет. Эже, мен мындай жазыш керек. нерсени байкадым да, сиздин көп интервьюларыңызды уктум буга чейин.
башка журналисттерге. Мгм. Анан окудум көп жерден. Анан бир сиздин Мгм. жоопторуңуздан байкаган бир нерсе, сиз дайыма мындай деп айтат экенсиз да, ыр өзү эле жазылып калды, же ушинтип чыгып калды, эми мен эч нерсе кыла албайм, ушинтип жазылып калды деп жооп берет экенсиз да. Ырды негизи ким башкарат? Акын башкарабы же ал бир сырттан үстүнөн турган бирөө барбы? Ыр өзү негизи кантип жазылат? Ырды акын башкарып жазган ырлар да болот. Акылдан чыккан ырлар да болот. Анан кийин акын өзү башкара албай жазыш керек болгон башка бир күч башкарган ырлар да болот да. Эки түрдүү жазылат ырлар. Бирөө сезимден жазганды акын жазып аткан адам аны башкара албайт. Акыл менен отуруп алып мен бул жөнүндө жазайынчы деп анан кийин жазгандар болот. Поэзия өзү толугу менен эле сезим эмеспи же? Эмоция эмеспи же анда поэзияда акыл дагы барбы? Ошону эки түргө бөлөм да мен. Жалаң сезимден жаралып калган поэзия, анан ошонун ыр жазуунун техникасын билип алып, ошентип дагы жазган алдына бир максат коюп алып, бирөөгө арнап же бир нерсеге арнап ошентип жазган акындар дагы бар да. Мисалы, Акыл менен жазган. сиздин ырларыңызга мындай анализ жазып карап көрсөк, Акбаран көз жашы деген ырыңыз, ошол ал тууралуу анын историясы жөнүндө дагы айтып жүрөсүз, Чыңгыз Айтматов укканы жөнүндө. Аны сиз арнап жазгансызбы же жүрөгүңүздөн чыккан сөзбү? Ошол убакта, ошол ыр жаралган убакта Айтматовдун 60 жылдыгы өтүп аткан жерлерде. Бирок мен жөн эле шаарда болсом катышат элем деп ойлоп койчумун. Бирок аны отуруп жазган жокмун мен. Бир комнатты жууп жатып, пол жууп жатып. Анан эле оюма ошо сезимге да келип калды ошол саптар. Анан кийин аны сезимге келип калды. Колду минтип арчый коюп жаздым. Бир сабын жаздымбы, эки сабын жаздымбы, анан кайра баягы жумушумду бүтүрөйүн деп кайта пол жууп атсам, кайра дагы келди. Кайра жаза койдум. Ушинтип отуруп тиги полду дагы жууп бүттүм, бир комнатанын, кичинекей комнатанын. Ыр да жазылып бүттү. Мен эч ошого ойлонгон жокмун. Же болбосо ошо демек сиздин айтканыңызга караганда ыр деген, поэзия деген бул профессия эмес го анда, Бул эми өзү каалаган учурда эле келе калса, биз отуруп алып, бул сайын отуруп иштей албасак. Профессия деп айтканга болбойт го, анда элдин баардыгы эле ошондой профессияны тандап кетиши деле мүмкүн да. Же сүрөтчүлүктү, же акындыкты, балким, эгер профессия болсо. Мен деле тандаган жокмун. Сиз тандаган жоксуз. Мага өзү каплет. Ооба. Мен ошо биринчи ырымды жазганда китепти ушундай эле бизге окшогон эле киши чыгарып коерун дагы билбептирмин. Биз ал убакта баяу окшойбуз, баяу аябай. Айылда өстүм. Анан 9-класс окуп жүргөн убакта бир күнү ошо тиги радиодон бейпил түн берүүсүн угуп жатып эле, анан ошо илхам келип калды да, сабак жазып отуруп эле, анан кийин ырды да кошо жазып койдум. Эң биринчи мага ошо ыр менен таанышканым да ошол болду. Эже анан
мына поэзия жөнүндө мен башынан эле сизге суроолорду ушундай берип атам. Бир мен билейин дегеним сиздин өзүңүздүн сезимиңиз да. Сиз кантип сезесиз? Мага ошол көбүрөөк кызык болуп атат да. Акын катары кандай кабылдайсыз дегенчи. Мисалы, жалпы поэзияны алганда азыр ал кимге керек? Мисалы, айталы кандай суроо болбосун, YouTube'дан жооп тапсаң болот. Кандай суроо болбосун, Google'дан жооп тапсаң болот. Азыр эми мына TikTok'тон да тапсак болот. Керек болсо кантип сүйүш керектигине чейин баарын, тамак бышыруу кандай болот, баары бар. Бизге анда ыр жазуунун негизи эмне кереги бар? Сенин сурооң мага мындай элести алып келип атат да. Мисалы, биз үйгө гүл өстүрөбүз, биз аны жебейбиз, эчтеке керектебейбиз, кийбейбиз, адан кийим кийбейбиз. Такыр эле эчтеке кереги жок, аны бакпай эле койбойлу дегендейчи. Поэзия деле ошол сыяктуу да. Мисалы, гүлдөн биз сезимдерибиз эс алат, рахат алат. Мына поэзия деле ошол сыяктуу да. Ушундай салыштырам мен ушундай гүлдөргө. Поэзияны көпчүлүгү, мисалы, мен өзүм эс алыш үчүн окуйм башкалардын ырларын. Эс алган ошо бир нерседен ойдонбу же турмуштун түйшүктөрүнөнбү чарчагандан кийин поэзия менен эс алсаң рахат аласың, жан дүйнөң жыргайт да, мындайча айтканда. Эже бир урок бербейсизби? Кайсыл ырдан окуп бересиз азыр окурмандарыбызга? Эми бир ыр окуйн, анан тема койбойм мен ырларыма. Ооба, билем. Ушуну бир чанда бир ырга койбосом, негизи коюлбайт. Бу дагы бир түрмөк жасап атат элем, ошо Омар Хайям жана мен деген. Ошол түрмөктөн да. Жаша, бирок унутпагын өлөрүң, душмандарың кошо келип көмөрүн, көз ирмемге аралжыга келе албайт, тирүү кезде бийиктиги төбөңдүн, тепсе бирок топуракты кордобо, ал айланат түбөлүктүү ордоңо, ай жылдарга чачып кеткен өмүрдү кайра жыйнап аламын деп ойлобо, сулуулукка суктан ичиң күйгүзбөй, кумарга бат, бирок колуң тийгизбей, аруулугун карегиңе катып кет, жан адамга көргөзбөй да билгизбей, сүйгүн бирок сүйгөнүңө жетпегин, сүйүү деген закым болот, эстегин, сезимдериң кетсе капыс тутанып, закым үчүн күлгө айланып кетпегин. Омар Хайям менен негизи башталган сиздин чыгармачылыгыңыз. Ооба. Ошол 9 класста элеңиз. Ошол класста жүргөн кезде ыр жазып, анан бир нерсени сурагым келип турат да сизден. Бул эми акын катары эле эмес, адам катары, аял катары, ушул турмуштук тажрыйбаңыздан өзүңүз көргөн нерсени байкап жүргөн, акындын жүрөгү көп нерсени башкача кабылдайт, жүрөгүнөн өткөрөт, өзүнүн турмушунда гана эмес, өлкөдөгү, ааламдагы өзгөрүүлөрдү. Анан көп эле акындар айтып калат, мына жаш өткөн сайын ырлардын тематикасы да өзгөрөт экен депчи. Сиздин ушул турмуштук тажрыйбаңыз эмнени көрсөттү? Чындап эле ошондой бекен? Сиз азыр көбүрөөк кандай ырлар жазасыз? Ошону мен деле айтып келем.
жаш кезде эми жаш кезде баягы сезимдер, сүйүүлөр да ошол көбүнчө жазылат экен да. Анан улам курап өткөн сайын балаңа ойлойсуң, балаңды жазасың. Ата мекенге, өзүңдүн тууган жериңе болгон сезимдерди, эми негизи өзүңдүн жүрөгүңдү кайсыл маселе мындай кыйнап атса, ойлонтуп атса, ошону жазат экенсиң да. Анан ал сөзсүз эле ырдын тематикасын алмаштырат экен да. Мисалы, биздин куракта азыр деле эми сүйүү жөнүндө жазса болот. Бирок ал илхам менен жазылбайт да, мындай келбейт. Аны ошо ыр жазууну үйрөнүп алган үчүн эле жазып койсо болот да. Анан билбейм, кээ бирөөлөр сүйүү жөнүндө ырлар чыкпай калат дейсизби? Же ырлар жүрөктөн чыкпай калабы? Жок, эгер картайганда деле сүйүүгө кабылса, анда ушундай немелер деле болот да, кокустуктар. Анда сүйүү жөнүндө күчтүү жаза берсе болот да. Анын өзү керемет болду, Анан мындай сүйүү уже эскирип калгандан кийин, өтүп кеткенден кийин, ал өткөн чак болуп калат экен дагы. Анан сенин жүрөгүңдө болсо, учурдагы проблемалар өйгөн да, жүрөгүңдө ошол өйүт дагы, ошолдой ырлар жазылат экен да. Эжесинин бир философиялык ырлар. Сиздин бир эскирбеген ырыңыз бар сүйүү жөнүндө. Китебиңиз дагы ошондой ат менен чыккан. Жөн келген жоксуң жигит деген. Эми ошону өзүңүз окуп бересизби же мен окуп берейинби? Айырмасы жок, бирок сен окуп берсең эң сонун болмок. Бирок менимче азыр мен окуп эле жүрөм. Окурмандарга ошо сизден уккан жакшы болсо керек экен. Өзүңүз эле окуп бербейсизби? Эсте калганын окуп берейин. Ал ыр эски ыр, эми унутулуп деле калды. Капыстан келип калдым деп койдуң уяң күлүп, жүрүшүң негешектүү, жөн келген жоксуң жигит. Таранып зыңкыйыпсың, сезимде барго бүлүк. Көңүлүң жайында эмес, сезимде барго бүлүк. Таранып жасаныпсың, жөн келген жоксуң жигит. Жөн келген жоксуң жигит. Сен мага айтпасаң да оюңду турам билип, алыстан жол арытып, жөн келген жоксуң жигит. Сонун эже. Сонун. Ошол ырдын эми мен ырлардын тарыхын өзү сураганды жакшы көрбөйм. Ошондой болсо дагы бул ырдын өзүнүн бир өтө кызыктуу тарыхы бардай туюла берет да. Ошону айтып бербейсизби? Жана дагы бир суроо берди элең. Ушунун тарыхын айтып бере аласызбы? Мындай үй бүлөңүздөн тартынбайсызбы деген сыяктуу. Биздин үй бүлөнүн баардыгы журналист. Ошондуктан биздин үйдө сөз эркиндиги бар. Демократия бизде. Анан көпчүлүгү ойлойт, ушинтип сурашат, жездеге арнадыңыз беле, байкеге арнадыңыз беле деп. Тилекке каршы ал ырды мен байкеңерди көрө электе жазыптырмын да. Анан ушундай адатым бар. Ар бир ырдын жазып бүтөр менен числосун, жылын, алтырбай саатына чейин жазып коем да. Анан мен аны жашыра албайм байкеңерден. Анан
Анын үстүнө ар бир эле сөзсүз мындай болгон окуядан жазбайсың да. Эми жаш болгондон кийин бир жигит эмес, бир нече жигит деле келгендир ошентип таранып алып. Анан ошон туура эле буга деп эч бирөөнү мен өзүм деле билбейм, айта албайм, бирок ошо Байкеңерге арналган эмес да. Тарыхы ошол. Рахмат. Өзү мына айтканыңыздай сонун болду, биздин үйдө демократия дегениңизчи. Акындын өз жүрөгү негизи эле мындай эркиндикти самойт окшойт. Мен бир интервью биз дээрлик 10 жыл мурда азыр белгилүү акын Арсулуу Курукбаева менен интервью жасаган элек Азаттыкка. Ошондо ал айтты эле, элдин алдында, окурман алдында жылаңач болбосоң, акын эми жылаңач адамдай эле дегендечи. Ошого даяр адам гана акын боло алат дегендей мааниде. Ошол сиз айтып аткан сөзгө окшошуп турат. Ошо ырлардын, чыгармалардын баалуулугу ошо ачыктыгында да. Ачыктыгында. Эгер бир нерседен тартынсаң, элге жага турган кылып, элге башкача берейин десең, ал ыр эми халтура деп коет го, бир жасалма ыр болуп калат да. Анан ал жасалма ыр болуп жүрөктөн чыкпагандан кийин, ал эркин болбогондон кийин, ал окурмандарга да жетпейт. Мына биз Алыкулду, Осмоновду эмне үчүн баалайбыз? Анын ыры дагы бүт бардыгы өзү жөнүндө аябай ачык жазганда, биз бирге жашагандай эле, а менен бирге жүргөндөй эле кабыл алабыз. Анын баалуулугу ошо ырдын ачыктыгында. Анан жанагы мен өзүмдү жылаңач сезем деп аткандай, эми демек анын мындай немеде мааниде айтып атса керек го. Жашыра турган элден эч нерсем жок дегендей да. Ошондой болгондо гана, ошондо гана жүрөктөргө жетет да. Ошол үчүнбү акындарды мына доордун бир көзгүсү же болбосо ошол доорду чагылдырып калган адамдар деп атап жүргөндө да ошондон болсо керек да. Азыркы доорду, азыр Кыргызстан баштан кечирип аткан, жашап аткан доорду чагылдырып аткан чыгармалар көппү же поэзияда? Сиз кандай деп ойлойсуз? Туура, мен ошо жана да айтып өттүм эле. Учурда болуп аткан нерселер таасир этет жүрөккө деп, анан бардыгы эле айтып келишет бул сөздү. Жерден жаракка кетсе акындын жүрөгү менен өтөт деп, анан коомдон тышкары жашай албагандан кийин ошонун бардыгын жүрөгүң менен өткүзөсүң да. Адам жеке жашоосу болушу мүмкүн эмес да, коом менен жашайбыз да. Демек, ошо коомдун ысык суугун кошо көтөрөсүң, ооруса ооруйсуң, өзгөчө чыгармачыл адамдар. Ошондой ырларыңыздан бирди окуп бербейсизби же? Азыркы бир чоң окуялар балким же бир абалды сүрөттөп берген. Темасы жок. Адашып бөтөн журтта калгандаймын, жолумду таба албай армандаймын, заманам миң түрлөнүп олку солку, түпөйүл бир түйшүккө салгандайым. Түбүнө көзүм жетип жетпей келет, эсиң кетсе тентектер экчей берет, эзелки улуу журттун урпактары, сол кетсе урап түшчү чептей белек. Өткөндү айта берип тешилет тил, өтүрүк сүйлөгөндөн кесилет тил, өпкөсүн өзгөлөргө чапкандарды, өтсө да кылым карып кечирет
Kim ordubuzdan jılbadık, beçel belek. Ödük södük süylödük, kesel belek. Kalkka da işendirdik kalkыбызды. Kapıray, su geçpegen çeçen belek. Adaşıp bötön jurtta kalgandаймын. Akılımdı жие албай armandаймын. Mezgilim миң түрлөнүп суроо салат. Мен ага куралакан жайгандаймын. Мен ага куралакан жайгандаймын. Керемет эже. Чоң рахмат. Аябай терең мааниси бар ыргыздан окуп бердиңиз. Азыр бул жакта Ушул айта бериңиз. биздин азыркы абалыбыз мага жүрөгүмө каты тиет да, оор болуп тургандай. Анан бир нерсе кошкум келет. Ушу бир нерсени өзгөрткүм келет. Анан анта албагандан кийин алакан жайып отуруп берип атканыма ушунчалык өкүнөм да. Ошону ичиме батыра албай, анан кийин ушул ыр болуп өзү чыгып кетти да. Эже негизи өзү акындар эмнеге таасир эте алат? Эмнеден таасирленет деп Жок, атасыңарбы? акындар эмнеге таасир эте алат? Азыркыдай сиз айткандай абалда болгон кезде бир нерсени өзгөрткөнгө, балким өлкөсүндөгү, ааламдагы эмнеге таасир эте алат? Акындар көп нерсеге таасир эте алат. Эгер ошо коркпосо, тартынбаса, бир нерседен кысынбаса, мисалы бизде азыр көбүнчө эле жогору жактан бийликтен деп коелу, ар кандай сыйлыктарды алып анан кийин көз карандылык пайда болуп калат да. Акын деген ошо эркин болуш керек да. Бирөөнүн колун караган сыяктуу мындай көз каранды болуп калууну каалабайт элем да. Эркин болуп, көргөнүн көргөндөй, жүрөгүнө кандай таасир этип атса ошондой жазса, анда акындар коомго, элге таасир этет. Коомду өзгөртө турган ошо эл да. Мен эми түшүндүм эже. Эмне үчүн сизде бир да мамлекеттик сыйлыгыңыз жок экен? Эркиндикти самай турбайсызбы? Көз карандысыздыкта. Же эки жактын бирөөнү тандаш керек да. Же көз каранды болуп, жакшы чыгармаларыңан кагылышың керек. Өзүңдү өзүң кысып коюшуң керек. Же эркин болуп, көз карандысыздыктан качыш керек да. Эже азыр бул жакта окурмандарыбыздан комментарийлер түшүп атат. Мен айрымдарын айтып өтөйүн. Нурел Керимбеков жазып атат. Май эжени көрүп жатабыз го, сыягы ырларынан көптөн бери таанышпыз дейт. Рахмат. Акын Нурис Өмүрбаева жазып атат. Жөн келген жоксуң жигит. Андан сырткары арыбаңыз май эже дейт Нурис Өмүрбаева. Ден соолугуңуз бекем, өмүрүңүз узун болсун дейт. Сарыбагыла. Кайрылбөө Чолпонкулова анык айтып, ак сүйлөгөн асыл эже дейт. Ачык айтып деген кечеси. Рахмат. Май эже, азыр бир кичине теманын ошо четин ачып өттүк. Мен бир сурайын деген нерсе бүгүнкү күндө акынды эмне түйшөлтүшү керек деген суроо көптөн бери мени ойлонтуруп жүрөт да. Негизи поэзия бүгүн эмне жөнүндө жазылышы керек деген. Биз балким мен жаңылышып аткандырмын, бирок менде ушундай сезим бар. Акындардын көпчүлүгү эле махаббат темасынан, анан жетпеген сүйүүдөн, ушул темадан чыга албай калды да. Балким бул стереотиптир. Андай да болушу мүмкүн. Бирок менде ушундай сезим бар да. Андан башка маанилүү нерсе жоктой. Андан башка орчундуу, актуалдуу тема жоктой да.
Sizge kандай görünет? Ал деле убактылуу нерсе. Балким ошо махабатты жазып аткан, сезимди, сүйүүнү жазып аткандар көбүнчө жаштар. Анан аларга андан кымбат, андан маанилүү чын эле эч нерсе жок болуп аткандыр, ошондой сезилет да жаш кезде. Адамга эмне биринчи орунда турса ошону жазат, мындай түйшөлөт ошол боюнча. Жаштар ошол боюнча. Аларга азыр эң маанилүү ошол да. Анан аларды күнөөлөй албайм да мен. Анткени бир кезде мен өзүм дагы ошондой тепкичтен өткөнмүн. Ар бир эле адам өтөт экен ошондой курактан. Анан кийин эми Кудайга шүгүр колубуз, уучубуз кур эмес, жаш эмес акындар деле мындай азыркы түйшүк жөнүндө жазсак, колубуздан бир топ жакшы иштер келет деп ойлойм да. Жетиштүү улуу акындар деле. Кандай түйшүк, кандай тема? Анан бул жаштарды ким коюш керек? Мейли сүйүү жөнүндө болобу, же башка маселе жөнүндө болобу, иши кылып, чын дилден чыкса, чын жүрөктөн чыгып, окурмандарга жүрөгүнө жете турган чыгарма болсо, аларды эмне үчүн тыйышыбыз керек? Же болбосо бир кезде ошондой болгон. Мен аны да өз башыман кечиргем. Мен ыр жазып алып, анан кийин редакцияга келчим да, районный газетага алып келчим. Ошол жерде иштеген агайлар айтчы, сен коммунисттик партия жөнүндө жаз, Ленин жөнүндө жаз, тууган жер жөнүндө жаз. Антпесең сен көтөрүлө албайсың. Сен чоң акын боло албайсың антпесең. Чыгып кетип баратып, анан кийин кантип жазат ал жөнүндө деп мындай таң калчым да. Кантип ата мекен жөнүндө жазат, кантип Ленин жөнүндө жазат, кантип коммунисттик партия жөнүндө жазат деп. Көрсө бир курак келген убакта аны да жаза турган убак болот экен да. Ошол эле агайлар мени сүйүү жөнүндө жазба, көп жазба деген агайлар өздөрү 50-60га келип калганда деле сүйүүнү жазып жүрүштү. Анан Сүйүү эми эскирбеген тема да, чындап эле. Анан мени ошондо 18 жашымда тыйып ошол агайлар сүйүү жөнүндө жазба, анан мындай жаз деп, анан өздөрү сүйүү жөнүндө жазышты. Аларга да бир окута алган жокмун, мынтип өздөрүнө окуп бере алган жокмун, бирок ошо жооп кылып бир ыр жазып койду элем. Кайсы дептеримде калган, аны азыр таба албай атам. Эже, мына азыр ыр жазам дегендер, же ыр жазып жүргөндөр, көбүрөөк жаштар, ушул баракчада көп. Алар дагы көрүшөт. Жанагы эле суроомду мен кичине башкачараак өзгөртүп берейин деп атам. Азыр кандай ырлар жазылышы керек? Кандай темадагы жазылышы керек деп ойлойсуз? Жазыш керек. Ооба, же антип бир рамкаларды коюунун кажети жокпу? Азыр эле ошол жөнүндө сүйлөштүк го дейм. Ошо жүрөгүңдө эмне өйсө ошону жаз. Эң негизгиси ошол жакшы ыр болуп, ошо жүрөктөн чыккан ыр болуп, окуучулардын жүрөгүнө жеткендей ыр болсо болду деп ойлойм да. Мен өзүм ушинтип ойлойм, ушундай эсептейм. Эже, сиз Кайсы тема? ырды жакшы же начар жазылган деп кандай стандарттар менен карайсыз? Андай барбы өзү негизи? Бар. Мисалы, бир китепти алып окуйм дагы, кайсы бир акындын да. Окуп, аябай мындай жакшы экен деп ушинтип, анан кийин окуп бүткөндөн кийин жаап коесуң да китепти. Бирок
немеңде есіңде еш нәрсе қалбайды да. Эмне жөнүндө окуганыңды билбейсиң да. Кээ бир ырды окуйсуң, ал өмүр бою эсиңде калат ошол ыр. Эми андай эсте калбай турган ырлар менде деле толтура. Эсте кала турган ырлар негизи аз болот. Анан ошолор сени жана акындык деп атка татыктуу кылып аткан, ошондой деңгээлге көтөрүп аткан бир китепте бир 5-10 эле ыр болот да негизи. Алдагы Ошол ырдын аркасы менен алдагы ашып барса. ооба. Анан ошол ырдын аркасы менен эле акыл болосуң. Негизи ар бир ыр антип жазыла бербейт да. Анткени мен айтайын дегеним эже, биз буга чейин дагы бир топ акындар менен, эслөөчүлөр менен интервьюларда аны көп сүйлөштүк да. Азыр кээ бир 4 саат же бир кыска ырлар жазылганда интернеттен өтө көп лайк топтоп, биз же жакшы таркалып кеткен ырлар бар. Анан жакшы таркатылбай жаткан ырлар бар. Бирок алардын баары эле жакшы экенин көрсөтпөйт деген ойлор көбүрөөк айтылат да. Баягы өтө популярный болуп кеткен ырлардын баары эле мыкты ыр дегенди билдирбейт деп. Сиз ошого кошуласызбы? Бирок өзүңүз айтып атасыз азыр, ал баары бир окурманды көбүрөөк тартса, алар демек жакшы деп. Эми ырлардын деле жеңил желпи ырлар болот. Убактылуу азгыра турган ырлар болот да. Мындай оор басырык ырлар да болот. Салмактуу ырлар. Анан мен ошо негизгиси ошо салмактуу ырларга басым жасап атат окшойм. Мисалы, канча жылдар өтсө дагы, канча кылым өтсө дагы ошол ыр өзүнүн маанисин жоготуп койбогондой, ал ошо актуалдуу бойдон кала турган ырлар болот да. Мисалы, Омар Хаямдын ырларын 11 кылымдан кийин деле азыр деле даңазалап атпайбы? Ал мындан 11 кылым мурда жазса деле азыр деле ошону маанисин жоготкон жок, актуалдуу бойдон калды, ар бир айткан нерсеси, ой бул эски, мына биздин заманга туура келбейт бул ыр дебейбиз го. Анан ошо жакшырлар ошондой болсо деп ойлойм да. Анан кийин кээ бир ырлар бар, көбүнчө арноо ырлары. Арноо ырлары ал бир эле жолу окула турган ырлар да. Ал канчалык сонун жазылса деле, канчалык мыкты жазылса деле жүрөгүнөн чыгып атабы, бирок ал бир эле жолу окулат. Кимге арнаса ошол окуйт. Кайсы датага, кайсы мындай белгилүү күндөргө арналса ошол күнү эле окулат. Бирок андай дейин десең, мисалы Ахматова, Цветаевага арнаган ыры. Алар азырга чейин жакшы окулуп жүрбөйбү? Же алар башкача арнообу? Эми анын маанисине караш керек да, маанисине. Мисалы, арноо ырлар ал жүрөктөн чыккандыр балким. Биздики көп эле мындай да, тойго баратканда 60 жылдыкка окуйн, же болбосо тиги 20 жылдык классташтарын 20 жылдык болуп атат дегенге арноо, мындай ырлар антип тиги кылымдардан кылымга, жылдардан жылдарга чейин керектелип, адамдардын жүрөгүнөн орун таап айтылып кете турган ырлар болбойт го дейм да.
Мекенге арналган ырларчы, маселен мына Айбек Асранбеков деген окурманыбыз айтып атат. Мекенге арналган ал такыр башка. Мекенге арналган ырлар ал башка да. Мекен деген ал эч качан маанисин жоготпой турган тема да. Мекен өзү, мекен деген сөздүн өзү адам менен тең жаралган жана адамзат жок болгонго чейин кошо жок болбой турган тема да мекен деген. Мен жанагыдай тойлорго, жеке адамдарга арналган ырларды юбилейлерде айтып атам да. Ооба. Мен азыр ушул жерден көрөрмандарга кыска маалымат айта кетейин. Бүгүн бизде конокто Майя Осмонкулова, акын эжебиз. Суроолоруңуздар болсо ушинтип комментарийге жазыңыздар же өзүңүздөр кошулсаңыздар дагы болот. Ал үчүн мага запрос салыңыздар. Майя эжеге өзүңүздөр суроо берем десеңиздер. Эже, эми бир сизден сурайын деген дагы бир суроо бар да. Сиздин оюңузду билейин деген. Мынау муундар менен айтып келгенде, жана мен баса белгилеп айттым, сизде 70-жылдары поэзияга киргенде. Андан бери эми кыргыз поэзиясында муундар алмашты да. Азыр мына жапжаңы 20 жаштын тегерегиндеги акындарды окуп атабыз. Сиз айырмачылыкты байкайсызбы? Өзүңүз жазган ырлар менен, сиздин теңтуштар жазган ырлар менен азыр чыгып аткан акындардын ырларынан бир айырмачылыкты же окшоштукту байкайсызбы? Окшоштугу да бар, айырмачылыктары да бар. Анан неме салттуу ырларды жазчу эле да мурдаракчы, биздин муундагылар, ага чейинкилер мындай уйкаштыгы, муун өлчөмдөрү, ошонун баардыгы мындай салттуу ырлар болот го, атайын рифмасы сакталган, ритми баары келген, ритмге ушундай ырларды көбүнчө жазчу элек да. Анан азыркы жаштар айырмасы ошону көп сакташпайт да алар. Бирок күчтүү ойлорду айтат. Мен жаштардан баардыгы дебейм, эми бирок арасында ошо мындай эски салттуу ырлардан чыгып, рамкадан чыгып жазып аткан жаштар бар да. Бирок ошо кеп анын формасында эмес го дейм ырдын. Анын ички маанисинде болсо керек. Жакшы жазып атышат дегеним да жаштар. Сизге жагат, жаштар жазып аткан? Мага жагат. Ооба. Мага жагат, бирок баардыгы эле эмес. Анан азыр жакпаган жери жаштардын баардык нерсенин эки бети болот да. Жаккан жагы, жакпаган жагы, жакшы артыкчылык жактары, анан начар жактары. Жана да айтып кеттик. Ошо заргакшап эле жалаң сүйүүлөрүн жазып калганы бул жагы жакпайт. Анан биз сүйүү жөнүндө жазганда сүйүү деп атагандан ийменчилик да. Мисалы мен өзүмдү мисал кылып атам. Мен ырларда сүйүүнү сүйүү дебей, бир каймана сөздөр менен үстүртөн жазганга аракет кылчумун да. Бизге ошонун атын атуу дагы бир чети уяттуу болсо, бир чети ал ыйык нерсе болчу да. Анан ошо ыйыктыктар жоголуп баратканы мени өкүндүрөт. Булар ар бир куплетте, ар бир сапта деле сүйүүнүн аты айтыла берет. Мен мына алигиче тартынам ошо сүйүүнү сүйүү дештен. Бизде ушундай бир башкача ыймандуулук дейбизби же кандай бир башка бир сапат бар эле да.
Барктачыбыз да баардык нерсени барктачыбыз. Азыр ошентип эле сүйүү деп бир ырда 10 жолу кайталап, анан тике барып, ошо сүйгөнүнө арнап сүйөм деп жазгандары ишендирбейт да мени, анчейин ишендирбейт. Балким сиз бир ырыңызда жазгандай уяңдык, балким өзүнүн кичине адам бир тартынып ушундай турган сапат көбүрөөк болсо керек. Ошондой сапат баарында болушун каалайт элем. Өзгөчө жаштарда. Ал демократияга каршы келип калбайбы анан айтканыңыз? Жок, ал каршы эмес, демократияга каршы келбейт эч качан. Анткени мен түшүнөм сиз демократ экениңизди. Айтайын дегеним, сиздин бир чыгармаңыз мен ошол биринчи окуган, анан аябай жакшы көрүп калган ырыңыз бир түп жоо казын болчу. Бир түп жоо казынын кийинчерээк ошо өзүңүздүн оозуңуздан таржымалында уктум. Чынында эле жоо казын жөнүндө экен. Бирок мен башкача түшүндүм эле. Көрсө ар ким окурман ар кандай түшүнө турбайбы өздөрү. Бирок ал кезде ошол биз бүгүнкү маекте көбүрөөк айтып атабыз ошо эркиндик, демократия. Ал кезде ырыңыз убагында чыкпай, аны пессимисттик ыр деп түшүнүгө турбайбы? Ооба. Ошондой болгон. Анда областтык газетада иштеп жүрдү элек. Анан өзүмө дагы жага түштү да. Анан ошо газетага берсем, аердеги чоңдор, редакторлор бул пессимисттик көз карашта, цензура бар болчу да ал кезде. Ар бир чыгармага, ар бир кетип аткан макалага ошолордун уруксаты менен кол коюлуп, анан кийин кетчи деп, анан басылчы. Анан ошо пессимисттик көз караштагы ыр экен деп уруксат бербей коюшкан. Анан секретариатта чогуу иштеген бир ошо журналист бала жагып калып ыр. Ал уруксаты жок эле, мени эмне кылмак эле деп басып жибериптир, берип жибериптир. Анан сөгүш алып катуу. Ушундай болгон да. Анан жана бир жерде туура эле айттың, туура эле неме кылдың да. Мен сиздин өзүңүзгө окшоштур делем депчи. Анан мен деле ошондой маанайда жазгам да. Анан эмне ошо жаш кезимен оорукчал болгон үчүнбү, мен аябай мындай шайыр жаш кезде жаш адамдардай ачык шайыр болгон жокмун да. Ал тургай бир жазган ырым бар эле. Жаш кыз күлөт шыңкылдап, уккум келбейт бүгүн аны мен, же ичи тар болуп жүрбөйүн, ызалуумун мынча неликтен деп. Ошо жаштардын өтө эле тиги эми кыргыздар шайкелең деп коет. Ошондой болушун каалабас элем да. Анан мен өзүм өзгөчө ошо пессимист болгонум деле ырас окшойт учурунда. Ага ошондой себептер бар болчу да, ден соолук себеп болуп, ушундай. Бирок эже чынын айтканда, мен кимди көрө алдым? Бул бир түп жоо казындан интеллигент адамдын образын. Бир орусиялык белгилүү эл артистинин интервьюсунан угуп калдым да. Андан сурап атышат, интеллигент адам деген ким деп. Анан айтып атат, ушундай өзүнүн доорунда толук ичиндегисин айта албай, сөгө турганын сөгө албай, көңүлүн оорутам деп ушинтип өскөн адам Советтер Союзунун ичинде, Союзунда жашаган интеллигент дегендей образ айтылды да.
өзүнө кичине мындай корунуп, коркуп эмес, балким башка бирөөнүн көңүлүн Тартынып. уюштайын деп, тартынып. Туура эле Эми айтыптыр. эже, биздин маегибиз дээрлик 1 сааттай болуп калды. Мен сизге убада бердим эле, 1 сааттан ашырбайм деп. Көп суроолорго жооп бердиңиз. Чоң рахмат. Эми аягында мына сиз бул интервью Кыргыз поэзия баракчасында быйыл чыга турган, быйыл чыгып аткан акыркы интервью болот биз эфирде. Ошол биздин окурмандарга Жаңы жыл жакындап калды деп атасың го. каалоо тилегиңиз, ыры менен айтып турган каалоо тилегиңиз бар деп ишенем. Ошону ыры менен айтып бербейсизби? Эмне айтайын, жаңы жылдын кечинде достор болсун дасторкондун четинде. Ыр коштолуп ак тилектер айтылсын, өмүр бою кала турган эсиңде. Эмне айтайын, жаңы жылдын түнүндө санаалаштар болсун дайым үйүңдө. Бири-бириңе жакшы тилек арнап кал, эч ким жетпейт дүнүйөнүн түбүнө. Бакалдарды шарап менен толтургун, боюн кыспай кенен кесир олтургун, жакшы тилек жарым ырыс деген бар, кыялыңда болбогонду болтургун. Жан дүйнөңдү алаканга салып кой, алыстагы досторуңа чалып кой. Саат барат 12-ге чукулдап, кан эмесе ушул тосту алып кой. Чоң рахмат. Кыялыңда болбогонду болтургун дегениңиз аябай күчтүү экен. Ошол кыялдарыбыз ишке ашкан, Ишке ашсын жакшы жыл болсун. Келе жаткан жыл азыр бизде баарыбызга. көрөрмандарыбыздын ичинде коңушташ Казакстандан дагы окурманыбыз Казахметова деген окурманыбыз кошулду. Көп рахмет, жакшы сухбат болду дейт. Сизге көп рахмет. Көп осы жерде биздин өлеңдерден окуп туруңуз. Эже, сизге чоң рахмат. Бүгүн жакшынакай убактыңызды бөлүп, оюңуз менен бөлүшүп, мен адаттагы интервьюлардагы суроолорду бергим келбеди. Анткени мен жакшы билем, сиздин өзүңүздүн көп интервьюларыңызды окугам, анан керек болсо адамдар башка жерден баягы биографияңызга байланыштуу информацияны өздөрү таап алат деп. Мен эң эле билейин дегеним сиздин сезимдериңиз болчу, сиздин ойлоруңуз болчу. Ошол ден соолукта болуңуз, бактылуу, жакшы күндөрдү көп көрөлү. Сизге чоң рахмат. Рахмат сага дагы. Бир эс ала турган бир 2 күнүң болсо, ошо бирөөнү мен менен өткөзүп койду окшойт. Рахмат. Көңүл буруп атасың. Ошо бир түп жоогазым жагып калган үчүн болуш керек деп түшүндүм. Ооба. Буюрса, Жоогазыңыз аябай жаккан. Мен ошол азыр көп ал жөнүндө айттык. Мен ушул жерде көрүп аткан биздин көрөрмандарга да айта кетейин. Ал ырды ушул баракчанан дагы көрүп атасыздар. Мен аны былтыр дал ушул күнү окуган болчумун. мейли дагы ушундай аалам тордон жолугушканча Чоң рахмат. баарыбыз аман эсен бололу. Жаңы жылды жакшы тоскула. Рахмат. Берген көрүп аткандардын баарына кайрылып атам. Рахмат. Достор, Майя эженин ушул Инстаграмдагы баракчасына, ошондой эле Фейсбуктагы баракчасына жазылыңыздар. Көбүрөөк ырларын окуңуздар, комментарийлеп туруңуздар. Бул интервью ушул жерде, ошондой эле менин YouTube каналымдан дагы чыгат. Ал жактан дагы башкаларга таркатып, досторуңузга ушундай көбүрөөк таркатып турсуңар. Силерге чоң рахмат. Майя эже, сизге чоң рахмат. Жаңы жылыңыз менен келе жаткан жакшы калыңыз. Рахмат. Жакшы.